Бул беттеш айтып өттүк, Каракол шаарында Каракол аренасы футзалдык жумушун улантат экен. Эми жалпы уран боюнча беттеш жүрүшүндө кененирээк сөз кылабыз. Старттык кычкырык жаңырды жана Талас командасы топто. Ал эми Каракол командасынын курамы капитаны чалгачы аракетин көрдү. Оң тарапка пас, Талас чабуулда соку бар жана гол. Каракол аренасында мына ушинтип алгачкы гол жаралып отурат. Талас командасынын оюнчусу 8-чи катар сандагы Асхат Мыктыбеков болду менен бөгөгөн. Руслан Жакыповго голдук пас. Оң тарапка чыгарган экен. Жыйынтыгында мына ушинтип гол соккузатса болот бул жерде 6-чы сандагы оюнчу. Каракол командасынын капитаны. Жер менен пас. Кардан топ жоготуу, соку бар жана эмне деген соку. Соку uzatıldı, gol бул жерде. Каракол командасы эсеп сандарын теңеди. Негедир алыстан соку uzatылганда эч ким Улукбек Орозбековго барган эмес, ал сол буту менен кардан топко жете алган жок Каракол оюнчусу. Бул арада каршы чабуул Камбар Орунбеков. Айпанчанын ичине пас, дарбазачы командасын сактады. Тамай болгон жок дагы. Кардан Каракол командасы чабуулга чыгуу аракети бул жерде Бийжан Чолпонбаев, соку бар жана гол. Талас командасынын чагылгандай тездик менен уюштурулган каршы чабуулу 2-1. Талас командасы кайрадан алга чыкты. Бул жерде карасаңыздар, кандай гана ылдамдыгын кошту. 27-чи сандагы Талас командасы. Сол тараптан бул жерде өнөктөшүнө пас чыгарыш керек. Эми гана пас бош калган дарбаза гол. Бул жерде Талас командасы 3-чү голду жаратууда. Мыкты комбинация жана бош калган дарбазага Сабырбек уулу Майрамбек. Эсеп сандарын 3-1-ге айлантты. Актан Жабаев бардыгын жасады бул жерде. Атандаштан качып өткөн. Өнөктөшүнө пас Сабырбек уулу. Алыскы бурчта daha doğrusu Karakol oyuncuları toptu. Alstan soku var jana darvazachı Yusupov Orozbekovga. Musabayev çıkarıp берүү бар жана бош калган дарбазадан Актан Жамба. Ышкырык жарды жана Эрлан Усупов. Соку uzatıldı дарбаза мамысы. Жана кезектеги чабуул. Тараптан кирип баруу аракети, соку бар. Дарбазачы азыр командасы сактады. Бош калган дарбазага жана гол бул жерде Бактыбек Талас. Эсеп сандарын 5-1-ге айлантты. Алыска чыгарылган топ Каракол коргоочулардагы. Жана финалды кычкырык Талас командасы мына ошентип Каракол шаарындагы ири эсептеги жеңиш менен быйылкы сезонду баштап отурат.